Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз калп айтуу, жала жабуу, алдамчылык. Сабактын максаты окуучулар калп айтуу, алдамчылык, жала жабуу жакшылыкка алып келбестигин билишет. Калп айтуунун жолу бизди кайда алып барат деген темада бүгүн маек курабыз. Калп айтуу бул физиологиялык стресс. Андыктан калп айтып жаткан адамда стресске тиешелүү көрүнүштөр кезигет. Калп айтып баштаганда денесин чыңалган абалда бекем кармайт, тырышкандай, колу буту аздан титрейт. Бул эмоционалдык стресс менен байланышып, жыйынтыгында физикалык, психологиялык ооруларга алып келерин америкалык окумуштуулар тастыктаган. Көп калп айткан адам бара-бара муну адат кылып, кийин бул илдеттен арыла албай кыйналышы мүмкүн. Ошондуктан калп айтуудан биротоло баш тарткан жакшы. Кыргыздарда калптын казаны кайнабайт, кыңыр иш 40 жылда билинет, өңдү таамай айтылган сөздөр бар. Адамдын калпы бул дүйнөдө чыкпаса, акыретте баарынын көзүнчө ашкере болорун унутпоо керек. Мен силерге калп жөнүндө бир баянды айтып берейин. Илгери бир Жумалы деген калпычы болуптур. Ал калпты айтканды өнөр кылып алган экен. Калп айтмайынча тура алчу эмес. Бир күнү түн ортосунда эл кызы уйкуда жатканда эшикке чыгып, үнүн бардыгынча малга карышкыр тийди, эл журт, жардамга деп кыйкырат. Элдин баары ойгонуп, туш-туштан жабыла чуркап келишет. Бирок бардыгы тынч. Эч кандай карышкыр көрүнбөйт. Жумалы калп айтып, элди алдаганына жыыргап, боору эзилип күлөт. Элдер Жумалыны «Көкме, келесо» десе деп тилдешип үйлөрүнө кайтышат. Күндөрдүн биринде Жумалы дагы түн ортосунда туруп алып, азан-казан түшүп, «Ой, эл журт, сактаңгыла, тоодон сел агып келе жатат, өлдүк эле өлдүк» деп кыйкырат. Үрөйү учкан эл бала-чакасын шашып-бушуп, чалынып жыгылып отуруп, сыртка чыга баштайт. Көрсө баягы илээнди дагы калп айтыптыр. Эч кандай сел каптабай эле экен. Жумалы болсо элди алдаганына кубанып, ыкшып күлүп отурат. Жумалынын бул жоругуна жини келген эл аны сабамакчы болушат. Ошондо эл ичинен бир аксакал чыгып, «Келесону жайына койгула, бир күнү калпынын азабын өзү тартат» дейт. Арадан көп күндөр өтөт. Түн ичинде капыстан Жумалынын үйү өрттөнөт. Эптеп сыртка чыгып, Жумалынын жаналы калбай, «Ой, эл журт, жардам бергиле, үйүм өрттөнүп жатат, өлүп кетейин, чын эле чатырап өрттөнүп жатат» деп наары бери чыйпылыктап элди чакырат. Баягы калпычы дагы калп айтып атат деп бир жан чыкпай коет. Эртеси элдер ойгонуп, Жумалынын үйүн караса, чын эле өрттөнүп, дубалы эле калыптыр. Жумалы үй бүлөсү менен ыйлап отурушат. Элдер Жумалыга жардам берип, өрттөнгөн үйүн оңдоп коюшат. Жумалы байкуш болуп, элге ыраазычылыгын айтат. Ошондон кийин Жумалы таптакыр калп айтпай калган экен. Мына балдар, калп айтуунун арты эч качан жакшылыкка алып келбейт. Андыктан жаман сапаттардан алыс болуп, чынчыл, боорукер, кичипейил, элпек, ак көңүл дегеле бардык жакшы сапаттарды бар акылыбызга түйүүгө умтулалы. Бүгүнкү сабактан кичине болсо дагы тарбия алдыңар деген ойдомун. Чындык адамды өзгөртөт дейт. Андыктан ишенген адамдын ишеничин дайыма актайлы. Калптан алыс болуп, чынчылдык менен дос болуп, дайыма чынчыл адам болуп жашайлы. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүттү. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.